Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Мукай Элебаев, узак жол. Биздики элден огочо, жалгыз тамдын түбүндөгү жалгыз кара үй эле. Шашке кез. Биз түшөктөн жаңы эле туруп жатканбыз. Бир кезде алмакан эжем ойдо жок жорукту баштап, эпкиндеп, чыркырап барып төшөктө жаткан энемди басып жыгылды. Анын төшөк тартып жатканына көп болгон. Энем да күндөгүдөй эмес, көздөрү коркунучтуу, чарасынан чыгып, көкүрөгү кырылдап, билинер билинбес дем алып, улам жууш кетип баратат. Өлүп бараткан адамды биринчи көргөнүм ушул. Ошондо мен 11-демин. Баарыбыз үрпөйө түшүп, энемди тегиректеп үйрүлө калдык. Эжем тура калып, элирген немедей баардык үнү менен өкүрүп тышка чыкты да, бир кезде кайра кирип келип, энемди дагы басып жыгылды. Биздин үй элден очо болсо да, эжемдин чыңырган дабышы менен бирин серин эл жыйналып калды. Ошол убакта мен эмнегедир алданып тышка чыгып кеткемин. Аңгыча болбой бир кезде чур дей түштү. Чурукураган чар жайыт үндөр уламдан улам күчөй берип, жаман үйдү көтөрүп кетти. Ошентип 6 чөбүрө жетим калдык. Эң улуубуз Алмакан эжем, анан менден кийин Беккул, анан Эшбай, андан кийин Ашымкан деген кыз. Эң кенжебиз Бектайыр. Баарыбыздын арабыз 2 жаштан. Өлөр алдында жана бир кыз төрөп, аны багып ал деп бирөөгө берген. Бул 10 айга жетпей өлүп калды. Энем деги койдой чууртуп, көптөрөгөн адам. 4 эркек, 6 кыз болуп, баары 10ду тапкан. 3 кызын эрте берген. Ушулардан азыр үйдөгүбүз 6. Энем өлгөн соң анын ордун басып жетимдерге көз болууга Бурмаке кемпир келди. Бул атамдын агасы Элебестин зайыбы. 60ка келип калган, бүкчөйгөн гана кичине кемпир. Булардан башка карашаарыбыз жок. Элебес эзелтен томаяк адам. Ошондуктан Кызыл Кыя деген жерге жолчу болуп, биротоло көчүп кеткен. Кедей жан багышка бул жер бир аз ылайык эле. Мында көчүп келгенине быйыл 3 жыл. Эми багыбызга туш келгендей быйылкы жылда өтө кыйын болду. Мезгили жетсе да жакын арада көк чыкпай, күн сурданып, кезек-кезек кара бороон буркурап, элдин көзүн ачырбай жутатып туруп алды. Былтыр эгин болбой калган. Анын үстүнө биздин элдин көбү жарытып эгин экпейт. Мактаганы 2 тешиге жетпеген жер айдачу. Элде быйыл ачарчылык. Ошондуктан бирин серин деп кап бөктөрүнүп алып, орус поселкаларына чубап калган. Биздин бир табак буудайдын акыры кечээ бүткөн. Бүгүн эртеден бери наар алганыбыз жок. Бурмаке кемпир мени төмөн жакта бир үйдөн бир жармалык буудай суратып жиберген. Ал жампайган кепенин түбүндө бир кара үй эле. Бардым. Мурду барбайган чоң кара кемпир. Колумтодо күйүп бүткөн тезек жогун жайып коюп, отко кактанып отуруптур. Анын колтугунда жамгырдан ыккан кулундай корголоп бир кичине кыз отурат. Мен барып, Бурмаке энем бир чөйчөк буудай берсин дейт, дедим кемпирге бет бакпай, четке карап туруп. Буйдалган жок. Чыгдан жагын бир карап алды да кемпир «Жок!» деп күн кетти. Кайра келдим. Бурмаке энем жаңкыдан бөлөк акыл үйрөтүп жана жиберди. Айт, өлбөсөк бир чөйчөк буудайынын кунуна чыгаарбыз. Берген жок. Жана кур бардым. Ошондо Бурмаке: Эми жокту жерден чукуйбузбу? Силер да таалайыңардан көргүлө. Багы жокторум, деди баарыбыздын көрөр күнүбүз бүткөндөй каран түшүп. Ушундан 10 күн өтпөй бир Бурмакеден башкабыз тегиши кыйрап жыгылып ооруп калдык. Ар кайсы жерде чачылып, кыңкыстап жаткан адам. Бурмаке бөкчөңдөп, калтыраган кары колу менен кыдырып, оорларга суу берип жүрөт. Баягыда бир тамырчы келип, мага 10-15 күнчө суу бер деп кеткен. Ансыз да суудан бөлөк ичээрибиз жок. Мынабу чачы жүндөй уйпаланып, эс-мас болуп жаткан эжем. Анын бери жагында коломтого жакын жерде алсыз кыңкыстап Беккул жатат. Капшыра кармап койсо сынып кетчүдөй илмейген билегинин тарамыштары көгөрүп, саналып турат. Тырп этер ал жок. Анын кыңкыстаганына карай: Беккул, эмне кагылайын? дейт Бурмаке. Ал түк да билбейт.
зорго демин алып жаткандай көрүнөт. Атам болсо көптөн бери жетимдердин карты үчүн кайгырып, алда кайда бир жакка кап бөктөрүнүп бирдеме издеп кеткен. Күндө келер бекен деп күтөбүз, жок. Бир үйдө четинен кыйрап жаткан ооруларга баш көз болуп жаткан жалгыз бурмаке. Өзү түн баласын да жаратып уйкуда көрбөйт. Түндө зарыгып отуруп, талышып кеткенде кезек-кезек көз илинип, кайра селт ойгонуп кетип, коркунучтуу калың токойго келген эмедей тегерекке кулак түрүп, көпкө тынып тыңшап калат. Бирде Беккул чыдабай жаткан түнү таң атканча кирпик какпай чыкты. Эсимде, түн ортосу кез, карарып өчүп бара жаткан чокту улам көзөп, жайып коюп, мазардай жалгыз өзү коломто жанында отурат. Чок акырын карарып, күңүрттөнүп өчүп бараткан. Кээде каалгып кетип, башы шылк эте түшөт. Үй караңгы, жымжырт. Анда санда гана Беккулдун алсыз дабышы угулат. Ушул түндө бурмаке өмүрүндө көргөнүн түгөлдөп, ойлоп отуруп, чарчап кеткендей болуп көрүнүп турду. Мен төшөктөн бир ай чамасында барып турсам керек. Баарыбыз келте менен жыгылганбыз. Айккандан кийин чачым таздын башындай жыдып түшүп калганын бир гана билдим. Энден бир аз күн кийин Беккул турду. Анда да чач жок. Биз төшөктөн туруп там-туң басууга жараган кезде Беккул экөөбүзгө бурмаке таяк жасап берди. Көп бассаңар муунуңар кирет. Үйдү айланып басып келгиле, дейт. Биз жолдо катар тынып отуруп, үйдү зорго бир айланып чыгабыз. Бирок мен бассам эле көңүлүм айнып, көзүм тунарып кетет. Жер астын үстүн болуп, өлүм ас кишидей көзүмө эчтеме көрүнбөй кетет. Молодой жалгыз үй. Анын үстүнө биз четинен кыйрап, жыгылгандан бери бизге каттаган жан болгон жок. Ошондо тышка чыкканда бар көрө турганым үйдү айландыра салган купкуу там. Тамдын бурчундагы жалгыз аттын акыры. Анын жанында шылдыраган шакел. Баягыда Беккул экөөбүз 9 коргол ойноп казган чуңкурлар. Ал чуңкурдун четки бирине топурак толуп бүтөйүн деп да калыптыр. Береги күрөндүдө кечтен бери таарынган эмедей букуюп, алам ойнок ит жатат. Көптөн бери көрбөгөнгө сагынып калгандай мага куйругун булгалап, көзүн жалдыратып, эркелеп коет. Арадан көп күн өттү. Бирок тамактын тартышынан оңой менен муунубуз кирбей койду. Атагана тамак болсо бат эле тыңып кеткени турасыңар. Мен кантейин эми? Кудай бечара карапка буур ачыбайбы, дейт бурмаке кемпир. Дар дүйнөдө бир табак талкан бар. Аны үнүмдөп, анда санда гана чаңыттап, жарма жасап, кары колу менен дарыгердей өлчөп, топ ооруга бөлүп берет. Бул жумурубузга жук болбойт. Төшөктөн турганыма бир айдай болгондон кийин мен бир күнү таянем келип, мени алып кетти. Алмакан эжем али айык элек. Мен таянемди ээрчип тышка чыгып баратканда, ал уйпаланып, көзүн жаап калган чачын бир жагына сылап жатып, мага бурулуп, кетип баратасыңбы? Кош эми деген кишидей аянычтуу, кайгылуу көзүн муңайтып кала берди. Бир гана менин кетишим менен үй жеңилдебейт. Менден башка чубурган дагы 5 жетим бар. Антсе да менин кетишим үйдөгүлөр үчүн оңой болчу эмес. Таятамдыкы чоң таштан 40 чакырымдай ары кең сууда. Таятам чоң бай, бала бакыралуу, 6 уулу бар. 6 тең четинен дүркүрөп байып келе жаткан. Таянем мени балчайган чоң курсак тору бээге учкаштырып алып, үйүнө кеч кире келди. Мал кызуу төлдөп жаткан кез. Биз барганда бык-бырдай көп койду саап болуп агытып жаткан экен. Кой саап жаткан бир ак жуумал келин энем келди, деди бизди көрө коюп. Тосмо суудай мемиреген жазы, жумшак кечте кыжылдаган сансыз кой аралашып, чаржайыт чуркурап, уйлар музоосун издеп мөөрөп, жер суунун тынчын алып, кечки тунук абаны экилендирип, айлана кайнаган күүгө толуп турду. Жалгыз молодой жымжырт жерде өскөн адам мына бул жерден экинчи бир дүйнөнү көргөндөй болдум. Бир топ күндөр өттү. Жакын айылдарга барып, балдары менен аралашып, аз күндө үйүр алып кеттим. Бир күнү эртең менен таянем келинин айтып, бир кичине күнөчөккө мага айран койдуруп берди да, бар кагылайын, козу кайтарып кел, үйгө жиберүүчү болбо, деди.
Тайенем көзү бажырайган, балпайган чоң кара байбиче. Чекесинин так ортосунда чоң миңи бар. Таятам 70-ке чыгып былтыр өлгөн. Анын күмбөзүн тургузабыз деп 10 чакты кишиге кыш койдуруп жаткан экен. Айымжан тажеңем киш-киш деп козуларды айдашып, кородон узатышып салды. Жер жайнаган жаш козуларды жогору карай айдап мен кете бердим. Колумда узун чыбык. Кийин калгандарын сайып койсом, кейбири туйлап кетет. Жашы мени менен тең Курманбай тайкем кызык көрүп ээрчип чыккан. Бир аз ойноп жүрүп, эриккен кезде кайра кетип калды. Козуларды жайып отуруп, айылдан абдан узаган кезде бир кырдан ашырып таштадым да, өзүм келээр жолун тосуп бери жактагы бир дөңсөөгө көнөчөгүмдү коюп отура кеттим. Кызык көрүнөт. Көнөчөктү улам айландырып карай берем. Козулар бадалга кирип кетип, тып-тынч алган кезде чокоюмду чечип жайып таштап, алдыма тонумду жая салып жата кеттим. Айланамда көп караан жок. Мына мында гана Сарыбай байдын баласы кош салып, тамаша жасап жүрөт. Сарыбай байлыгынан бүтүн көл өрөөнүнө, андан калса казактын Албан элине түгөл маалым болгон адам. Ошондуктан сан жылкылуу Сарыбай деген атка конгон. Бала береги бурчук ташка келгенде колундагы кушун бир сагызганды көздөй шилтеп жиберди да, чылк күмүш менен жабдылган алтын шырак татып төмөн карай кирип кетти. Андан жогору карасам, тетиги бир алыскы чокуда жалгыз койчу, салмак менен гана созуп, озондоп кырдан ашып баратат. Ошентип туруп көрбөй калыпмын, менин ылдый жагымдагы каптал менен 100гө жакын козу дүркүрө багып төмөн карай кирип бараткан экен. Шашкан бойдон дүнүйөмдүн баарын отурган жериме калтырып, ала-сала коюндап мен да жөнөдүм. Ээлиге алган ойноок козулар ошондон үркүп отуруп, кой короого барып бир эле токтоду. Аларга жетпей калып, орто жолдон кайтып келе жатсам, калганы дагы жамырап жүрүп калган экен. Аларды тосконум жок, эми болоору болдуго дедим да, жайына кое бердим. Эртеси да ушундай жайып чыктым. Күн ачык, ылдыйтан козу жайып бир бала келди. Бою менден чоң эмес, кийими жакшы, бутунда өтүк, баркыт шымы бар. Колунда меникиндей көнөчөк. Экөөбүз козуларды кошуп жиберип, жогору жайпатып отуруп, чоң беттеги калың табылганы аралатып жибердик. Козулар табылгыга минип, сиңип кетишти. Өзүбүз бери жакта калып, бийиктен таш жарыштырып ойной баштадык. Мен 2 сапар ашырып ыргыттым. Ортуңан жылбай ыргыт, дейт бала. Сен да жылбай ыргыт. Күн ысый берген кезде оюнду таштап, көнөчөгүбүзгө келип айран иштик. Аны бая жалбырак менен көлөкөлөп кеткенбиз. Бала көнөчөктөн обочуроок чөгүлөп алып, түтүк корулдатып ойноп ишти да. Сен дагы ушинтип ич, жакшы болот, деди. Жөн эле ичем, деп мен түбүнөн көтөрүп алдым. Ошол мүнөттө топ козу бөлүнүп алып жүрүп калды. Тос тигине, деди бала чөгүлөп айран ичип жатып. Тоспоймун, ал сенин козуң, дедим мен. Бала мага жакындай түшүп, бетимден атка балчудай тигирейип келип, каршыма тура калды да, эмне? Атаңдын көрө тентиген кул, деди. Мен да тилимди тарткан жокмун. Атаңдын сени көрө. Арам кул. Кимдин үйүндө жүрөсүң? Кайтарган козуң кимдики? Элиң кайда? Ошентти да мени жакадан алды. Мен да жакалап жооп бердим. Бир сапар күрөшө кетип, ит жыгылыш болуп, будаланып кайра турдук. Ал бир кезде жакамды кое берип, ары кетип калып, издеп жүрүп, былжыраган бир түрү суук кара куртту чубалжытып, чөпкө кыпчып келди да, мойнуңа салам, деп жогору көтөрүп мага сүндү. Ал келип жеткиче мен даярданып алып, жакын жолобо, болбосо атырылтам, деп тигиренип туруп калдым. Бешимден өтө бергенде козуларды жамыратып айдап келдим. Топ киши кубалап козуларды көгөндөп болгончо кырдан аша коюп, койлор да келип калды. Жаш тууган койлор козуларын жоктоп чуркурап, заматта жерди жаңыртып жиберди. Короону тегеректей конгон 4-5 үй бар. Башкы дардайган чоң ак үй менин таятамдыкы. Кой келери менен ар кайсы үйдөн идиштерин көтөрүп, бирден экиден болуп эрине баскан келиндер чыгып келди. Бол эме, пат-пат кармап жибер, деди Айымжан тайжеңем мага. Менден башка да кой саадырып жүргөн бир тобу бар. Аралай кубалап кой кармап жүрөбүз. 3-4 койду саадыргандан кийин көпүрөгө келген эшектей кыйык бир каргы токтуну кыйкылдатып зорго жетелеп келди. Мындай арам болоорбу?
саанчыга желини жаңы тие бергенде атып кетип мени дыргаяктатып алып жүрүп бербеспи? Өлбөй тирүү калтырбаймын деген немедей мойнунан салагалаган колумду чыгарбай, теришимди калдыратып, өл армандыкка салып мен да жүрүп отурдум. Ошентип баратып бир кезде жылаңайлак бутумду курч таягы басып кетти эле, сазайымды тартып отура калдым. Койдун чыласына кесилип жүргөн бутум чатырап канап кетти. Жакын жерде кой саап отурган бир катын: "Байкушту жаман басып алды, деди мени аяган кишидей. Короонун башында дүйнөнүн баарын көзү менен чолуп отурган таянем менин жаңкымды көрүп калып: "Деги том аяктын баласына мал ошондой келет тура" дегендей болду. Бул сөзү мага араң угулду. Мен сексеңдеп аксап барып, андан башкасын кармап келдим. Кой саадырып турсам, таянем жаныма келип, бутактуу кыпкызыл табылгы таягын оң колуна бош таянып тура калды да, менин үстүмдү айландыра карап алып: "Ырысы жок. Тонуңду эмнеге тыттырып алгансың?" деди. "Бая саспактын баласы ала качып жүрүп ушинтип койду", дедим мен койдун мойнунан кармап туруп, көгөндөй козуларды карап калып. "Ырысы жок. Оюнду эмне кыласың? Сага ким жамап берет? Ойногон эмесмин. Менин козумду тоспойсуң деп өзү келип тийишти", деп улуюп жер карадым. "Ырысы жок. Ырысы жок киши ошондой болот." Таянемдин сөөктөн өткөндөй заар тили менен сыйлап туруп үстүмдү бүтөп бергенинен антпей жылаңач койгону жеңил көрүнүп турду. Ачуулангандан эки сөзүнүн бири "ырысы жок". Бул сөз энчиме басылгандай, көбүнчө мага жумшалчу. Ал Курманбайга канчалык ачууланса да бир айтып көргөн эмес. Ошон үчүн мен "ырысы жок, жалаң том аяктар үчүн гана бүткөн сөз болсо керек" деп ойлочумун. Жаңкы бала экөөбүздүн тарыхыбызды таянеме Курманбай жеткирсе керек. Бөлөк киши айткан жок, билем. Ал айткан бышык болсо, мени мактабасына көзүм жетет. Экөөбүз башынан өчпүз. Мен жокто таянемдин колтугуна кирип алып, көр жерди жамап, көбүн өзүнөн кошуп, мени бүлдүрүп жамандай берчү. Малды буту менен тээп жиберет экен, деп арзыбаган немелер менен жамандап жатканында бир укканым. Мал тепкен кишини таянем жек көрчү. Бир күнү кечке жакын "Сарыбай байдын байбичеси чакырат", деп мени бирөө чакырып алып кетти. Сарыбайдыкы кең суунун ичинде алыстан бадырайып турган эки ак үй эле. Тегерегинде дайым мандырдай болгон 4-5 боз үйлөр тигилип турар эле. Ысмайыл, Букара, Карыбай деген балдарында да бирден ак үй бар. Бирок Сарыбайдын өз үйү бүтүн кең сууда бадырайып бүтөнчө туруучу. Ушинткен Сарыбай байдын байбичеси мени киши катары санап, ардактап чакыртып жибергени мени таң калтырды. Сарыбай деп сырттан укканым менен үйүн көргөн жан эмесмин. Бардым. Тыштан бирөө мени баштап барып ак үйүнө кирди. Мен кирип токтогон алдыңкы бөлмөсүндө чымкый бачайы, макмалдын үстүндө жашыл тукаба чапанын желбегей жамырып, көөлгөгөн бир зайып отурат. Башында заңкайган торгон элечек. Байбиче ушул экенин байкадым. Жашы жетип калса да, бери болгондо 55-те болор. Кең дөөлөттүн аркасында али карылыкка толук моюнсуна койбогондугу көрүнүп турат. Семиз, чатыраган кызыл киши экен. Мен кирип барганда мына бул жерге отур дегенде ишара кылып, өзүнө жакын жерден орун көрсөттү. Бир аз жымжырт. Тагдырым ушунун колунда тургандай, ааламга аян болгон байбиченин алдында анын чечимин күтүп, байлоого түшкөн кулдай уңкуюп мен отурам. Колума берген жалгыз нанды сындырып жеп отуруп. Балким менин жетимдигиме жан ачып, бирдеме берейин деп чакыргандыр деп да ойлоп коем. Байбиче бир кезде сол колун сунуп мага бирдеме берди. Колума тийгенден кийин карасам, бири 5 тыйындык, бири 2 тыйындык, 7 тыйын жез. Дегенде кыпырай, санжыл кылуу Сарыбайдын колунан 7 тыйын чыкканбы деп ойлосом да, артынан түшүндүм. Ал мага берген садагасы экен. Анткени Сарыбай көптөн бери нуукас эле. Бая мен келгенде элдин аягы басылбай, бири кирип, бири чыгып, төркү бөлмөдө жаткан байдын көңүлүн сурап жатышкан. Мен ушул үчүн чакырылып келипмин. Азыр мен нан жеп отурганда байбиче бирдемени дубалап жаткан молдодой оозу башын күбүрөтүп, колунда аралаштырып кармап турган 1-2 жез тыйынга кезек-кезек суф деп коюп отурган.
Садага бериш үчүн 4 кыбыласы түгөл жетим издешип, буга бүтүн кең суудан мени туура тапса керек. Бир нанды жеп, 7 тыйынды алганымдан кийин эми менде эч кимдин тыйынча да жумушу жок көрүндү. Жолума түштүм. Бая мени үйгө киргизген неме иттен чыгарып койду. Жолдо бара жатып, бүгүн мени кордогондой, кемсинткендей болуп көрүнүп, көңүлүм иренчиди. Мени эмнеге чакырып кеткенине мурун түшүнүп алышкандай, үйгө баргандан кийин Сарыбай байдыкынан эмне олжо менен келгеним тууралуу менден эч ким сураган жок. 3 ай жүргөнүмдөн кийин бир күнү Элебес келип мени алып кетти. Буга тайынымда көп карышкан жок. Биз аттанганы жатсак, кетсең кет эми, сага бирдеме да кийгизе албай калдым. Жамандабай бар, деген болду да өзүнүн бир эски күрмөсүн берди. Жаздай жүрүп тапкан олжом ушул. Таятта тайкелерим четинен бай, бирок аларды башынан сараң кылып жараткан. Байлык жагына келгенде бул кең сууда Чыңгышбай уулунан ашып түшкөн байкем. Жалаң бир атадан тарагандар бир уруу журттай болуп, эртелигеч малы жайылып чыкканда кара таандай каптачу. Ошентсе да котурулак үчүн өлгөн өңкөй сараң. 900 койлуу, тунуулу Сааданбай теришимдан бөлөк өмүрүндө кездеме кийип көргөн жан эмес. Али эсимде, бир күнү талаадан өөдөлөнүп өлгөн бир токту үчүн кадимкидей ыйлап койчусун таң аткыча сабап чыккан. Балдарынын аты Уйкаш, эң улуусу Сааданбай, анан Мергенбай, анан Ийгенбай, Деркенбай, Орозбай, Картаңбай. Мен Таятамдыкынан кеткенде туура Кызылкыяга бардым. Элебес ушул жерде жолчу. Чоң ташка барбай туура Кызылкыяга эмне үчүн кетип баратканыбызды Элебес жолдо ата мага мындай деп түшүндүрдү. Сен баягыда Таятамдыкына кеткенден кийин силердин үйдү Кызылкыяга көчүрүп алып, бүгүп таштап, жетимдерди биздин үстүбүзгө кийирип алганбыз. Азыр баарыбыз бир үйдөбүз. Эми ошентип оокат кылбасак болобу? Кызылкыя деп кадимки атактуу Каркыра жарманкесинен 50 чакырымдай бери бир чоң ашуун айтат. Каракол, Жаркент, Кулжа, Нарынкол баарынын аралыгындагы түйүшкөн жери Каркыра. Кызылкыянын түбүндө жайдыргыштыр козголбой 7-8 түтүн кедейлер турат. Буларды жолчу дейт. Падыша өкмөтү буларды ар кайсы болуштан милдеттүү кылып жыйнап алган. Жокчулуктун мөөнөтү бери болгондо 4 жыл. Бирок ушулардын ичинде 10 жылдан бери турган жолчулар да бар. Өзү жайлуу мисалдуу жер. Кышында кардын тереңдигинен жолго орноткон карагайларга киречилер көчүгүн коюп, бопороз тартаар эле. Ат жолдон чыкты жок. Кур этип тереңге кетет. Ушул жерде дагы бир 2 түтүн орус бар. Булар жолчу эмес. Бири Башарин деген бир чоң бай. Мунун Кызылкыяга келип түшкөнүнө көп жыл болсо керек. Бул тууралуу кыргыздар башында жалгыз арабалуу аты менен келип, акиташ бышырып сатып, ошондон уланып байыган адам деп кеп кылуучу. Жылыга 70-80 уyu тууйт. Элебестин келини Жанымжан ушунун уюн сайт экен. Кызылкыя өрөөнүндө булардан башка да ар кайсы коктуда, сайларда балчелек салган, мал кесибин кылган бирин-серин орустар болот. Деген менен бул өрөөндө Башаринден ашып түшкөн бай жок. Жалгыз гана Каркырадан 30 чакырымдай бери Кызылкыядан ары Кутурган булакта поштоочу Метрей деген чоң көпөс бар. Метрейдин бул жердеги жайынан башка жана Караколдо, Түптө бирден үйлөрү болчу. Мунун аттарын жолчулар алыстан таанышат. Тигиндейден келе жатканда тиги маңгашка, тиги чабдарат деп турушат. Мунун Кутурган булакка жай салып, пошто тартып турганына да кыйла замандар болгон экен. Жолчулардын кесиби болсо жолдун ташын терет, бузулган, суу жеген жерлерди, көпүрөлөрдү оңдойт. Кыш болсо бирден чолокторун арнап байлап коет да, кезек менен Кызылкыядан пошто чыгарышат. Артыкча кышкысы кыямат. Кышында жолчулар түн баласында жарытып уйку көрбөйт. Нечен бир карлуу бороон, калайман түндөрдө пошто келип калып, жылуу төшөктөрүнөн атып туруп, уйкулуу көздөрү менен чанаанын поштонун алдына чолокторун кошуп алып, жөнөгөн күндөрүн сураба. Эгер пошто келип жетер замат жолчулар даяр болбосо, же ашууга барганда аттары тартпай калса, поштодо отуруп бараткан төрөлөр жолчуларды
омбу карга будалап тепкилеп кое берүүчү. Ошондуктан эзелтен жүрөгүшүп жалкоотой болгон кургурлар не бир бороондон айсыз караңгыда сак жаткан кулактар алда кайдан ызылдап келе жаткан коңгуроонун дабышын уга коюп төшөктөн ыргып туруп бүлүк түшүп калар эле. Мен Кызыл Кыяга барганда атам төшөктө жаткан экен. Оорусу кыйын. Иштин түбүнө жаңы түшүндүм. Мени таятамдыкынан алып келген себеби да ушул көрүнөт. Атам адегенде мени тааныган жок окшойт. Өңүрөйгөн терең кабагынын алдындагы алсыз көзү менен бир топко мени тиктеп туруп, сен белең" деп койду да жөн болду. Деги таятамдыкынан келгенге жараша мынабуда чекем жылый турган жер көрүнбөйт. Атам көр оозунда турганына капары жок. Эшпай көз жашын көлдөтүп кардым ашты деп ыңылдап тамак сурап отурат. Береги кишиден калган бир жарманын түбүн шыпка бууртап, ырсыйып, ашымкан карындашым отурат. Айтор бул үй отун суусуз бир жерге жаңы көчүп түшкөндөй жутаңкы. Ошого жараша да кишигирим бирөөлүү болсокчу. Жалаң биз атамдан башкабыз күчүктөй чубурган 6 жетим. Эми Бейшембинин балдары канча? Бейшемби элебестин жалгыз уулу, 30дан аша берген суюк сакал, кыр мурун, узун бойлуу кара жигит. Мунун 3 баласы бар. Ушинтип эки үйдүкүн кошкондо жалаң чөбүрө балдар 10дон аштык. Койчу эме, бир үйдө каптаган 14 киши болдук да калдык. Көп узаган жок, атам өлүп кетти. Бул момураган жумшак түн эле. Биз төшөккө жаңы жатканбыз. Уктап кетсем керек, бир кезде күтпөгөн жерден "О, тумшугу жоктор, тургула!" деген бурмакенин күндөгүдөн бүтүнчө ачуу дабышы менен селт ойгонуп кеттим. Баарыбыз уйпаланып кайра турдук. Үй чуулдап калды. Ошондо кайдан жеткенин билбейм. Айтор уйкулуу көзүбүздү ач электе бир катын жетип келип, Беккул экөөбүзгө бирден таяк берип эшикке жетелеп чыкты да: "Мына муну таянып алып, көзүңөрдөн канчыккыча ыйлагыла, шордуулар" деп үйдүн жанында бөйрөгүн таянып өкүрүп турган Бейшембинин катарына саптап тургузуп кетти. Беккул колундагы таягынан узун эмес, ал да көндү. Бирок жарытып үн чыкпайт. Мен оболу элди тыңшап алдым. Бейшемби эсил кайран бир боорум деп жатат. Мен эсил кайран атакем деп кирдим. Аңгыча Беккул да мени туурап өкүрө баштады. Ошондо мен экөөбүздүкү бир сөз болуп калганына намыстанып, эл өкүрүп бир пас басыла калган кезде Беккулга бурулуп, жылаңайлак бутун тиктеп туруп: "Сен кишини ээрчибей өзүңчө таап өкүрдө" дедим. Таң атып калган. Ошол кезде төмөн жактан топ кишинин өкүрүгү чыкты. Ордубуздан тура калып биз да жамырадык. Ошондо Беккулду тыңшасам дагы эле эсил кайран атакем деп жүрөт. Токтой калып бурулдум да: "Өзүнчө сөз таап ал дебедим беле?" деп уруша кеттим. Ошонткенде ал токтой калды. Мен кайра өкүрүп кирдим. Байкай албай калдым. Айтор Беккул дагы мени туурап жаткандай болду. Бирок бул жөнүндө мен жаңылганымды кийин билдим. Биздин айыл Серкенин кашаасында. Серкенин кашаасы дегенибиз айланасы 100 саржанча келген бир таш короо. Буга көп заман болсо керек, четинен урап бузулуп калган. Көлөмү кенен бир теше бар. Бул короону башында ким салганын жана качан салганын ушул күнгө чейин анык билбеймин. Бирок ошол кезде бирөөлөр илгери бир заманда бул жерде калмактар мекен этип турган экен. Алардын бир нече миң серкеси болуптур. Кашааны ошо салдырыптыр. Тегерегиндеги аңдар болсо жоокерчилик заманында казылса керек дейчү. Серкенин кашаасы деген ат ошондон калган имиш. Өзү түп суусунун боюнда мелтиреген талаада жолго жакын. Ары бери өткөн киречилер ушул жерде отурган жолчуларга түшүп, самоор койдуруп, чай ичип өтүүчү. Жолчулардын кыштоолору ушул жерден көрүнүп турат. Арасы тайчабым жер. Бир күнү кечинде тыштан отун кертип жатып, жанымжан: "Апей, эне, баягы Урманбет келатат" деди. "Эмне дейт?" деп үйдөн бурмаке күн кетти. "Мына келип да калды." Эми Урманбет ким экенин билмек болдук го. Менин чоң атам Алымбектен тарагандар 5-өө. Аларды жашына карай башылдай айтканда мындай болуп чыгат: барктабас, баалабас, элебес, эстебес, элебай.
Барктабас менен Эстебес мен төрөлө электе эле өлүптүр. Барктабастан тукум жок. Эстебестен Урманбет, Турманбет деген 2 бала калат. Атасы өлгөндөн кийин Урманбетти менин атам Турманбетти элебес асырап алат. Турманбеттин аты жаңы туулганда ушундай деп коюлганы менен аны элдин баары Бечел дечү. Анткени маалынан өткөндөн кийин 2 жыл Бечел калыптыр. Ошол себеп менен түбөлүк аты Бечел болуп кала берет. Урманбеттин элдин безип кеткенине быйыл 3 жыл. Эн атам өлгөнүн бул да көргөн жок. Мунун көптөн бери кай жерде, кай калааларда жүргөнүн билүүчү да эмеспиз. Бирде Караколдо экен деп, бирде Анчиянга соодагердин малын айдашып кетиптир деп гана бирөөлөрдөн угаар элем. Эми бирөөдөн Каркырада 1 саатка малай жүрүп, ал акысын бербей койгон соң бир атын минип качып баратып, кайра кармалып кетиптир деп угуп калуучубуз. Аныгын билген эч ким жок. Жетимчиликтин айынан бул көрбөгөн азап, жүрбөгөн жер кечпеген суу калган эмес. Илгери бир үйдө казанда эт оодарыштырып жатып, жетимчиликти менден көп көргөнүң жоктур деп кебир отурганында бир укканмын. Өзү бала күнүнөн шок чыккан, бир жерге байыралып турган жан эмес, тынч турса буулугуп, ичи бышып кетүүчү. Канчалык айыл болсо да башынан кирип аягына чыкпай көңүлү тынбайт. Ушунун бир жоругу али эсте. Жаздын күнү бир топ бала чүк ойноп отуруп, кечинде үйлөрүнө тарап бара жаткан кез эле. Аңгыча Урманбет оттоп турган бир саан уйга далп этип секирип минип алды. Уй сырак этип тоңкучуктап мөңкүп кетти. Урманбет оңкосунан барып түштү, эл боорун тытып күлүп калды. Кийин бор буюн көтөрүп алган соң элден биротоло кол үзүп дайынын таптырбай кеткен. Нечен жолу издеп барып, жүргөн жеринен таап алып келсе да 5 түнөбөй кайра көздөн кайын болчу. Эл журттан безгенден акыр түбү оңбойт. Мунуңду кой деп ар кимдер айтып да көрдү. Бирок өз оюн өлө бербеген, айткандан кайтпаган бир көп мелте эле. Жакын туугандары нечен аракетке салып, акыл насаат айтып жатса да, "Ооба, сеникин билип турам" деп ичинен тынган эмедей унчукпай гана дулдуйуп отура берүүчү. Өзү далысы бир кез келген, болук, дордок бет, эрди түйрүк, кабагы бийик, кып-кызыл көзүнүн ары жагынан эрдиги жайнап тургандай немеле. Бая бул күүгүмдө келди. Башында жыртык боз калпак, үстүндө сүйрөлгөн узун кара таар, бутунда жалпак таман кашкарлык өтүгү бар. Бул кейиппе кашкарлыкка жүрүп келгенин далилдегендей. Эзелтин энчисине басылгандай үйгө кирсе дайым ирегеге барып отуруп калмай адаты. Эми да ошол. Ирегеде бир ээрге жөлөнүп, бир бутун чала сунуп таштап, колун куушуруп, калпагын кабагына баса кийип, бирөөнүн тымызын сырын тартып отурган эмедей унчукпай гана дулдуюп, үйдүн ичин көзүнүн алды менен уурданып карап отурат. Эмне ойлоп отурат болду? Бейшембе буга бирдеме деп акыл айтып отурат. Көп жыл эл көрбөй безип жүрүп, мүйүзүң чыккан жок. Эми баш болуп эптеп оокат кылалы, жетимдерди багалы, деди бир кезде. Бурмакеда бир жактан Бейшембиге жардамдашып, алдыңа кетейин, эми тил ал, азыр көптүр эсиң кирди, бейшекеңдин акылын таштаба, деп жатат. Урманбет булардын сөзүн акылга салып, ойлонуп жаткан эмедей, лам деп сөз катпай, оттун жанында турган чоргоосу сынык, кара кумгандан көзүн албай гана мелтире отурат. Не бир айтылбаган акылдар айтылды, Бейшемби көп асылды. Эми жибидиң го, калдың го деп мен ойлоп отурам. Ал ошентип мелтиреген бойдон отурду да күтпөгөн жерден бир кезде "Жок, кетем" деп кыскасынан бир гана жооп кайтарды. Башка бир сөз каткан жок. Кечтен бери асылып айткан сөздөргө бар берген жообу ушул болду. Бейшемби түңүлбөй, мындан кийин дагы көп айтты. Урманбет бая тышка чыкканда артынан эре чыгып сүйлөшүп да келген. Ушул күнү кечинде биздикине бир нече киречак татар жигиттери келип түшкөн. Баары бир кур жаштар. Чай ичип, жайланып алгандан кийин попороз чегип, гармонь тартып, ырдашып, биздин жаман үйдү төбөсүнө көтөрүп отурушту. Урманбет бир кезде бери жактагы сөздү таштап коюп, ушулар менен сүйлөшүп кетти. Максаты ушулардын киресине сүйлөшүп караколго түшүп кетмек болуп жатат.
Мырзалардын эң жогорку жагында жүккө таяй, чалкасынан керилип, бопростун түтүнүн түндүктү карай буралтып, үйлөп, ырахаттан отурган чарчы бойлуу сары жигит Урманбетке кыйгачынан бир карап алды да: «Канча бересиң?» деди көңүлсүнбөй туруп. 50 тыйын беремин, деди жетим көзү менен жалдырап. Жок, анда болбойт. Соода бир топко созулду. Урманбет бир кезде: «Баары 1 сомго жетпеген акчам бар, садаган кетейиндер», деп жалооруп чын сырын айтты да артынан: «80 тыйын берейин. Анан өзүм түшкөн арабаны караколго жеткиче айдап барайын», деди. Соодалашкан жигит бир топко унчукпай калып, артынан бирдеме эсине түшкөндөй: «Бер акчаңды», деди. Урманбет оң жак койнунан бир жоолукту сууруп чыкты да учундагы топчудай түйүнчөктү чечип, бечара колу менен аяр тыйындарын санады. Мен ошондо аяп кеттим да, ай дүнүй ай. Ушул байкуштан албайлы койсо эмнеси кетет эле? Ушул эл бечара карыпты эмне аябайт? Элдин баары мендей буур ачыбайт, деп ойлоп кеттим. Өмүрдө карапчылыктан кайгылуу нерсе жок. Урманбет бая бир тышка чыккан бойдон үйгө кирген эмес. Биз жатып жаткан учурда киречилер менен калдырап жөнөп кеткендей болду. 5 жылдан бери бүгүн келип бир конбой кеткенине менин ичим күйүп калды. Урманбеттин алдагы тагдырын ойлоп көпкө уктабай жаттым. Кечикпей ушул жаз Урманбетти жана көрдүк. Бул сапар Караколдон Каркарага өтүп бара жатыптыр. Анжандык бир байга мала экен. Баягыдай эмес, бул жолу көңүлү көтөрүңкү, минген аты бар. Аны мактап Караколдон келатып, дала жолу солдаттардан качып кутулганын айтып отурду.